Man sallal fajra fi jama'atin. Kim bağımdat namazın cemaat menen okusa. Summa qa'ada yazkurullaha ta'ala hatta tatlu'a şams. Keyin Allah'ını zikir kılıp gün çıkkanга çeyin otursa. Gün çıkkandan keyin 2 rekat namaz okusa. Kanat lahu ka'ajri hajjatin ve umratin tammatan. Oşol adamga Allah Taala toluk umranın jana hacılıktın soğunu beret deydi. Demek al jaka bara albasak, bul жерден деле ошол соопко жетишсек болот экен да. Имам Тирмизиде Сахихил Жамиде келди дейт. Болгону шарты бамдаты жамаат менен күн чыкканга чейин зикир кылып отурабыз, дуа кылабыз. Күн чыккандан кийин 2 рекат намазды окуган болсок, Алла Таала толук ажылыктын соогуну берет дейт. Демек бул жакта калгандарга дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Анан алымдарыбыз айтат, ким ошол жака ажылыкка барып, аппак ихрамды кие алган эмес болсо, башка кийимдерин таштап, себеби бул кийинген кийимдердин бардыгы ташталат дагы, ошол эки эле рида менен изар деп коет, астыңкы үстүңкү ак эле кийим кийилет. Демек ким ошондой кыла алган эмес болсо, анда ал адам жана кийимдерин бул дүйнөдө ташыта албады да, ихрамды кие албады. Демек биз салыштырып айтабыз, демек ал адам бул жакта калса дагы күнөөлөрдү таштаганга аракет кылсын. Ким ошол жака ажылыкка барып лаббайк Аллахумма лаббайк деп айта албай калган болсо, анда бул жерде калган болсо, ал чын жүрөгү менен лаббайканы айтсын. Аллахым, сенин буйругуңду аткарганга даярмын. Сенин тыйган нерсеңден тыйылганга даярмын десин дейт. Ким ошол жака барып Каабаны айлана албай калса, таваф кыла албай калган болсо, келиңиздер, анда бул дүйнөдө Алланын Курандын окусун дейт да. Курандын айланасында болуп калсын. Ким Сафа Марванын ортосунда чуркай албай калса, Сафа Марва баягы ошол мечитте Сафадан башталат, Марвадан бүтөт, 7 жолу чуркайт да. Хажар энебиз ошо Исмаил пайгамбар жаткырып коюп, суу жок, тамак аш жок калганда бирөөлөр келип калат экен, ошого 7 жолу чуркаган экен. Ошондон кийин Замзам суу чыгып кеткен. Мына ошону чуркоо дейт. Ал дагы өзүнчө бир ибадат. Анан Муздалифада, Миналарда түнөлөт, жатылат. Ким ошол жактарда мен түнөбөй калдым, Арафатта тура албай калдым, Минада түнөлбөй калдым, Муздалифада түнөлбөй калдым деген болсо, анда ал адам бул жерде түнү менен Алла Таалага баш ийүү менен түнөсүн дейт да, эч бир күнөө кылбай. Ким Арафатта тура албай калса, биз бул жерде эле ошол амалды кыла берели. Колдон келсе биз орозо кармайлы, ошол күндөрү бата дуа кылалы. Себеби Арафат күнү Аллаху Субхана ва Таала эң көп Алла Таала адамдарды тозоктон куткарган күн бул Арафат күнү экен. Ошондон Арафатты биз колдон келишинче ибадат менен Арафат күнүндө Курбан айттан бир күн алдым. Бул жакта орозо кармап, себеби 10 күн Зилхиджанын 10-чу күнүнүн ичинде болот. Мына ошол нерселерди аткарганга биз эмне кылышыбыз керек экен? Аракет кылышыбыз керек. Бакы ажылыкта, умрада чачын алдырат. Лезва мен чач алабыз да. Ким чачын ала албай калган болсо, эми ажылыкка бара албай калдым деп. Анда ошол адам эми чачты алганда бул дагы өзүнчө бир сооп. Ошончо чачтагы канча тал болсо ошончо сооп берилсе, бара албай калгандан бул жакта калган болсо, жүрөктөрдөгү шариятка туура келбеген нерселерин жүрөктөрдөн кырып салсын дейт да. Текеберликти жүрөгүнөн жок кылып салсын. Ичи тарлыкты жүрөгүнөн жок кылып салсын. Көрө албастыкты жүрөгүнөн жок кылып салып, жүрөктү ыймандын булагы болгон жүрөгүн тазаласын дейт. Ким зикир кыла албадым, Муздалифада тура албадым. Муздалифа деген бул Машарил Харам деп коет, өрөөн да. Арафаттан кайткандан кийин ошол Муздалифага барып, бардык 2 миллион эл ошо талаада жатат. Ошол жерде зикир кылат, дуа кылат. Ким ошондойду кыла албадым деген болсо, анда адамдар уктап жатканда түндө туруп алып тахажжуд намазын окусын дейт да. Мына ошондой эле соопторго жетебиз. Мына ошондон биз колдон келишинче жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы убакыттарды пайдаланганга дайыма эмне кылышыбыз керек? Аракет кылышыбыз керек. Мына ошол Арафат күндөрү жакшы күндөргө коюлган. Зулхиджа акыркы 12-чи айда мусулман календарында. Ошонун алгачкы 10 күнү эң бир жакшы күндөр деп эсептелет. Орозо кармасак болот, дуа кылсак болот, зикир кылып, Куранды хатымдарды көп окусак болот да. Мына ошондон бул жерде пайгамбарыбыздын дагы
эң жакшы күндөрдөн деген атаган жери бар мына ушул күндөрдө. Ошондуктан биз колдон келишибизче эмне кылалы, ушул ибадаттарга бекем бололу.